Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн силер менен кайрадан онлайн сабак аркылуу жолугушуп турабыз. Бүгүн силер менен жалпы республикалык тестилөөгө математика боюнча даярданып турган темабыз тригонометрия. Силерге кыскача тригонометрия жөнүндө сөз айтып өтүп кете турган болсом, өткөн жылдарда жалпы республикалык тестилөөдө тригонометрия боюнча барган сайын суроолор оңойлошуп келген, биринчи башталгандан бери. Бирок өткөн жылдан баштап тригонометрия боюнча суроолор чыкпай калды. Өткөн жылкы жалпы республикалык тестилөө боюнча караганыбызда тригонометрия боюнча суроолор келген жок. Бирок мындан кийин бул дегени тригонометрия боюнча жалпы республикалык тестилөөдө суроо чыкпайт дегени эмес. Мындан кийин эле албетте суроо чыкса деле жеңил түрдө тригонометрия менен байланышкан суроолор чыгышы мүмкүн деп айта алам. Анда эмесе карап өтө турган болсок, биздин биринчи тригонометрия боюнча көңүл буруп өтүп кете турган нерселерден бири биринчи эквиваленттик бурч. Биз эквиваленттик бурчту англис тилинде primary direct angle темасынын астында primary direct angle темасы менен кошо карап өткөнбүз. Силер да кошумча информацияны англис тилинде ушул теманын астында көрүп өтсөңүздөр болот. Албетте бизде сабактарыбызда primary direct angle бизде берилген көбүнчө суроолор жалпы республикалык тестилөөдө чыгышы мүмкүн болгон суроолор эки түрдө чыгышы мүмкүн. Бизге берилген даража түрүндө болсо, эгер берилген бурч, анда ал даража түрүндө берилген бурчту, мисалы үчүн бизге 480 дереже түрүндө мисал катары айтып өтө турган болсо, 480 дереже берилген болсо, жана биз мунун эквиваленттик бурчун табышыбыз керек болсо, албетте даража түрүндө берилген бурчтарды биз ар дайым 360ка бөлөбүз. 360ка бөлүп, андан калган калдыкты эквиваленттик бурч деп айтып өтүп кетишибиз мүмкүн. Ал эми бул бизде радиан түрүндө бериле турган болсо, пай түрүндө буга мисал катары мисал үчүн эмне деп көрсөтүп кетсем болот? 9 пай деп көрсөтүп кете турган болсом, биз муну 9 пайды канчага бөлөбүз? 9 пайды биз бөлгөнүбүздө 2ге бөлөбүз. Албетте 2ге бөлгөндөн кийин бул жакта калдык түрүндө эмне калат? Мисалы үчүн бул жакта биздин колубузда эмне келип чыгат? 4 пай плюс пай бөлүнгөн 2 келип чыгат. 4 пай бөлүнгөн калган. Биз калган калдык бизге албетте эмнени эквиваленттик бурчту көрсөтүп өтөт. Андан сырткары бизге берилген бурчтар ар дайым оң түрдө эмес, терс түрдө берилиши мүмкүн, минус түрүндө. Анда биз берилген бурч даража түрүндө болсо 360ка бөлүп, ага 360ка бөлгөндөн кийин да кайрадан минус түрүндө жооп келип чыгат. Терс түрдө ага 360 градусту кошобуз. Ал эми ошол эле эквиваленттик бурч минус менен же болбосо терс түрдө радиан түрүндө берилген болсо, анда да кайрадан эле 2ге бөлүп, кайрадан бизде калган эмне? Калдыкты эмне кылабыз? Калдыкка 2 пай кошуп, ошону биз эквиваленттик бурч деп айтып алсак болот экен. Андан сырткары биз тригонометриялык катыштар жөнүндө сөз айтып өтүп кетишибиз керек. Тригонометрия боюнча биз тригонометриялык катыштарды тик бурчтук, үч бурчтук менен көрсөтүп алышыбыз мүмкүн. Тик бурчтук, үч бурчтукту биз көрсөтүп алганда бул жакта альфа бурчуна байланыштуу тригонометриялык катыштарды көрсөтүп алышыбыз мүмкүн. Тригонометрик катыштар кайсылар бар? Синус бар. Мисалы үчүн мен синусту кантип көрсөтүп алышым мүмкүн? Синус альфа бурчуна карап жаза турган болсом, жана мен мага берилген бул үч бурчтукту жактарын x, y жана a деп ала турган болсом, гипотенузасы a болгон, жактары x жана y болгон тик бурчтуу үч бурчтукта альфа бурчуна карата тригонометриялык катыштарда синус альфа кандай болот? Синус альфанда бурчтун тушу y бөлүнгөн гипотенуза деп алып алсам болот. Ушул сыяктуу эле косинусту да карап өтө турган болсом, косинус альфа бурчуна карата анда эмне болуп калат? X бөлүнгөн a болуп калат. Андан сырткары бизде тангус жана котангус түрүндө да катыштар бар. Тангус болсо эмне болуп калат? Y бөлүнгөн x. Ал эми котангус болсо x бөлүнгөн y. Же болбосо тангустун тескериси түрүндө айтып өтүп кетишибиз мүмкүн. Андан сырткары бизде секант жана косекант түрүндөгү тригонометриялык катыштар бар. Албетте жалпы республикалык тестилөөдө ушул мезгилге чейин секант жана косекант жөнүндө сөз болгон эмес. Ошол себептен бирок
университеттердин өздөрүнүн сынактарында чыгып калышы ыктымалдуулугу болгон тригонометрия катыштардан бирөө. Андан сырткары биз тригонометрия катыштары синус, косинус, тангус, котангусту бизге берилген бул фигура аркылуу алардын кандай оң кайсы бөлүктө оң жана кайсы бөлүктө терс болушун көрсөтө алышыбыз мүмкүн. Бизге берилген бул бөлүктөрдө өзүң көргөндөй бир тегерек 4 бөлүккө бөлүнөт. Биз биринчи бөлүктө бул жерде айтып алабыз. Бул жер экинчи бөлүк, бул жер үчүнчү бөлүк жана бул жер 4-үнчү бөлүк болуп калат. Албетте биз бул бөлүктөрдө синус жана косинустун кайсынысы оң, кайсынысы терс экенин карап өтүшүбүз мүмкүн. Биринчи бөлүктө өзүң көргөндөй биринчи бөлүк 0 градус менен 90 градустун арасында жайгашкан бөлүктөр. Бул бөлүктө бардык тригонометрия катыштар синус, косинус, тангус, котангус булардын бардыгы оң болуп калат. Бардыгы бул жерде. Биринчи бөлүктө бардык тригонометрия катыштар оң болуп калат. Ал эми экинчи бөлүккө карай турган болсок, экинчи бөлүктө синус ар дайым экинчи бөлүктө синус ар дайым плюс болот же болбосо оң болот. Ал эми косинус болсо терс болот, минус болот. Ал эми тангус менен котангус ар дайым экөөнүн тең кандай оң же терс экендиги экөө тең бирдей эле болот. Кандай дегеним? Булар бирдей бөлүктө экөө тең бирдей мааниге болот. Бир же терс же оң мааниге болот. Андан сырткары тангусту табышыбыз үчүн биз синусту косинуска бөлгөнүбүздө ар дайым тангус бизге келип чыгат. Ал эми бул бөлүктө карай турган болсок, экинчи бөлүктө синусту косинуска бөлө турган болсок, оң нерсени терс нерсеге бөлгөнүздө албетте тангуста бул жактан терс болуп чыгат. Ал эми котангуста албетте тангус сыяктуу эле терс болуп чыгат. Ал эми үчүнчү бөлүктө карап өтө турган болсок, үчүнчү бөлүктө деле ушундай. Кайрадан эле бул жакта синуста, косинуста эмне болот? Терс болот. Синуста, косинуста терс болгон үчүн синус терс болот, косинуста терс болот. Минус. Ал эми тангус менен котангус кандай болот? Албетте бул жакта синус менен косинусту бири-бирине бөлгөнүбүздө же экөөнүн бири-бирине пропорциясын караганыбызда бизге тангусту берет. Анда эмесе минусту минуска бөлгөнүбүздө албетте тангуста бул жактан оң чыгышы зарыл. Ал эми котангуста карай турган болсок, котангус менен тангус ар дайым бирдей мааниге болот. Бул жактарда бирдей маани дегеним же оң же терс мааниге. Котангуста анда бул жакта оң мааниге болуш керек. Ал эми 4-үнчү бөлүктө карай турган болсок, 4-үнчү бөлүктө бул жакта синусту карай турган болсок, синус терс болот. Ал эми косинусту карай турган болсок, косинус оң болот 4-үнчү бөлүктө. Ал эми тангус менен котангусту карай турган болсок, тангуста, котангуста бул бөлүктөрдө ар дайым кандай эле терс мааниге ээ болот. Албетте бул тригонометрия боюнча эквиваленттик бурч, тригонометрик катыштар жана алардын маанилерине карап өттүк. Кыскача силер да бул доскада көрсөтүлгөн нерселерди өзүңөрдүн эптериңерге жазып алсаңыздар болот. Силер үчүн бир аз да кыска бир убакыт берейин. Бир же 2 мүнөттүк убакыт берейин. Ошол убакыттан кийин кийинки темабызды түшүндүрүүнү кийинки слайд менен улантайлы.
Силерге берилген убакыт өз аягына чыкты. Анда эмесе кийинки слайдыбыз менен сабагыбызды улантайлы. Keyingi slaydımızda biz trigonometri boyunca kişinin burada sizler menен sinus kosinus жөнүндө сөз айтып өтүп кеткен болчубуз. Албетте булардан сырткары biz буларды тригонометриялык бирдейликтерди жөнөкөйлөтүп алуу үчүн косекант, секант жөнүндө да бир аз да сөз айтып өтүп кетсек жакшы болот деп ойлойм. Себеби бул жакта түздөн түз жакшы республикалык тест түрлөрдө чыкпаса да университеттердин өзүнүн экзаменде косекант жана секант боюнча суроолор чыгышы мүмкүн. Biz косекантты bir bölüngөн sinus, ал эми секант болсо bir bölüngөн косинус түрүндө көрсөтүп айтып өтүп кетишибиз мүмкүн. Ал эми тангусту болсо кичине мурда силерге да сөз кылып өттүк. Синус бөлүнгөн косинус ар дайым бизге тангусту көрсөтөт. Ал эми котангус болсо косинус бөлүнгөн синус түрүндө айтып өтүп кетишибиз мүмкүн. Андан сырткары бизде жалпы республикалык тест түрлөрдө тангусту тг альфа түрүндө же болсо тг түрүндө да тан эмес тг түрүндө бериши мүмкүн. Ал эми котангусту болсо тг альфа түрүндө да бериши мүмкүн. Мында эсиңизде туюп калсаңыздар болот деп ойлойм. Андан сырткары тангус көбөйтүлгөн котангус бул жакта косинус квадрат плюс синус квадрат ар дайым бирге барабар экендигин да эсибизге туюп алайлы. Андан сырткары тангус x көбөйтүлгөн котангус x алда бирге барабар экендигин унутпашыбыз керек. Бул жакта эскертип өтүшүбүз керек болгон нерселер. Андан сырткары тригонометрия боюнча бизде синус, косинус, тангус, котангус боюнча көбүнчө эсте тутушубуз же болбосо жатташыбыз керек болгон бир таблица бар. Бул таблица ар дайым бизде жалпы тест түрөдө албетте пайдасын тийгизет деп ойлойм. Тригонометрия менен байланышкан суроолор чыккан кезде бул жакта синус 0, 0га барабар, синус 30, 2ден 1ге, синус 45, тамыр 2ден 1ге түрүндө берилген таблица деп айтып өтүп кетсек болот. Калагандар болсо силерге көрсөтүлгөн бул досыңыздардагы жазууда жазылсаңыздар болот. 1 мүнөт убакыт берейин. Андан кийин сабагыбызды улантайлы. Кыскача тригонометрия боюнча силерге түшүндүрө турган нерселерим ушулар. Бизде жалпы республикалык тест түрлөрдө жана университеттер менен байланышкан жерлерде кыскача ушул түрдө ушул темалар менен байланышкан суроолор чыгат деп ойлоп жатабыз. Азырча 1 мүнөт убакыт берейин. Андан кийин сабагыбызды суроо менен улантайлы. Даскада жазын жазылган болсоңуздар, анда кийинки слайдыбыз менен сабагыбызды улантсак, кийинки слайдыбыз албетте суроо менен байланышкан слайд болуш керек. Кичине мурда силер менен эквиваленттүү бурч жөнүндө сөз кылган болчубуз. Бизге берилген 1110 градустун эквиваленттүү бурчту тапкыла деп ошол бурчка байланыштуу эквиваленттүү бурчту тапкыла деп берилген суроо. Албетте жооптоңуздарды эмне аркылуу Труком программасы аркылуу калтырсаңыздар болот. Азырынча сабагыбызга бир гана лицей, ош кыздар лицейге катышып жатышат. Жакшы, алардан 30 деген жооп келди. Албетте, бул типтеги суроолор көбүнчө жалпы тест түрлөрдө да ушулга байланыштуу же болбосо ушул типтеги суроолор келиш ыктымалдуулугу көп. Кичине мурда силерге эскертип өтүп кеткен болсок, даража менен байланыштуу болгон бурчтарда эквиваленттүү бурчту кантип табабыз? Бизге берилген бурчту канчага 360га албетте бөлүп алышыбыз керек. 360га бөлгөнүбүздө бул жакта 3
Бұл жақта бізге қанша? 1080 болып қалады. 1080 болғанда 1110-дан 1080-ге кеміткенімізде, әлбетте 30 градус деген жол келіп қалады. Бұл жақта 30 градус біздің немнеміз болады. Біздің 1110 бурчунун эквиваленттүү бурчу болып қалады. Әлбетте, ош қыздар етсе, бұл сұрауға тура жауап берді. Құтсыз өтім, жаңа қысқа бір мөөнөт берейін. Андан кейінгі сұрамен сабазды улантайлы. Кейінгі сұраузға көңіл бұрайлы. Кейінгі сұрауыз анамесе төмендегідей. Минус 2400 бурчун эквиваленттүү бурчту тапкыла дейт. Албетте, бұл жақта өзүңөр көргөндөй bir мурдагы суроодан бир аз да айырмаланып турат. Минус 2400 дейт. Оң эмес, терс деп турат. Ана mesela сабаз улантайлы, кичине мурда эскертип өткөндөй, биз кандай даража менен байланыштуу болгон эквивалент бурчту, эквиваленттүү бурчун таап жатканда эмне кылабыз? Минус 2400 болсо, албетте биз муну 360га бөлүп алышыбыз керек. 360га бөлгөнүбүздө 6 деп ала турган болсок, өзүңөр көргөндөй 0, 6, 6, 36, 3 болса 8, 21 деп алышыбыз мүмкүн. Бұл экваны бір-бірімен кеміткенізде бізде қолымызда эмне кылат? 140 деген, жоқ 240 деген жоқ қалат екен. Бирок бұл жақта қанша? Минус 240 градус. Албетте, біз эквиваленттүү бурчту таап жатканыбызда, бұл жақта эскерип өткүзүшүбүз керек. Эквиваленттүү бурч ар дайым оң түрдө болуш керек, а бизде чыккан бұл жақта калдык болсо терс түрдө. Терс түрдө болгон үчүн биз булга кандай 360-ты кайрадан кошуп алсак болот. Эмнеге дегенде, бул жакта кыскача көрсөтүп өткөндө 360 градус кайрадан эле айланып келгенде, кайрадан эле ошол точкага же болсо ошол чекитке келип калат. 360 градусту да кошуп алганыбызда эчтеке өзгөрбөйт экен. Анда эмесе биз минус 240 тапкан болчубуз. Минус 240 градуска 360 градус кошконубузда биздин жолубуз 120 градус болуп келет. Албетте, анда эмесе минус 2400 бурчунда эквиваленттүү бурч 120 градус деп айтып өтүп кете алабыз. Анда эмесе силер да жоопту жазсаңыздар, андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Суроонун жообун жаза алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Минус 64 пай бөлүнгөн 7 бурчуна эквиваленттүү бурчту тапкыла дейт. Албетте, бул жакта өзүңөр көргөндөй, даража түрүндө эмес, радиан түрүндө, ради түрүндө берилген суроо.
Ош қыздар лицейі жооптарыңыздар болса, әлбетте жазсаңыздар. Жақсы, Ош қыздар лицейі сұрауыңызға жауап берішті. Андамесе, біз бұл сұраудың жауабын қарап шықсақ болады. Бірінші, бізге берілген бұл бурчты қаншаға бөлішіміз керек? 2-ге бөліп алышымыз керек. Әлбетте анда бұл жақта бізге қалған қалдық қанша болады? Біз ошоға қарашымыз керек. 2 пайға бөлгенімізді бұл жақта өзіңіз көргендей минус 64 пай бөлінген 7-ні қаншаға 2-ге бөліп аламыз. Бөліп алғанымыздан да қысқаша қылып айтқанда минус 64 пай бөлінген 14 түрінде болып қалады. Бұл жақтан бұл екіні бір-біріне бөлгенімізді біздің қолымызда не қылады? 4 минус 4 пай. Бұл жағда қайрадан плюс емес, әлбетте минус болушы керек. Себебі минус 4 пай минус 8 пай бөлінген 14 болып қалады. Әлбетте минус 8 пай бөлінген 14, мұнда жөнөкөйлөтүп алганыңызда біз қарашымыз керек болған нәрсе эквиваленттүү бурчту минус 8 пай бөлінген 14-кө байланыштуу қарап өтүшүбүз зарыл. Анда эмесе минус 8 пай бөлінген 14-тү мен жөнөкөйлөтүп ала турган болсом, минус 8 пай бөлінген 14 бул жөнөкөйлөтүп алганыңызда минус 4 пай бөлінген 7 келип чыгат. Албетте бизде эквиваленттүү бурч кандай болуш керек? Терс түрдө болбошу керек. Оң түрдө же болсо плюс түрүндө болуш керек. Анда эмесе мен буга 2 пайды кошуп алсам болот. 2 пайды кошкондо анда жалпы бөлчө бирөндө 7, бирөндө 1 болгондо байланыштуу. Бул жакта 7 менен көбөйтүп алам. Анда эмесе минус 4 пай плюс 14 пай бөлүнгөн 7. Анда эмесе сөзүн көргөндөй 10 пай бөлүнгөн 7 деп бул суроонун жообун кыскача айтып өтүп кетишибиз мүмкүн экен. Анда эмесе силерге берилген суроонун жообун жаза алсаңыздар болот. Андан кийинки суроо менен сабыбызды улантайлы. Суроонун жообун жаза алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Туйунтманы жөнөкөйлөткүлө деп берилген суроо. 1 мүнөттөн кийин суроонун жообун чыгарганга аракет кылабыз. Анда эмесе суроону чыгарып көрөлү. Биринчи өзүңөр көргөндөй эле бизге берилген туюнтманы, тригонометриялык туюнтманы жөнөкөйлөтүп алыш үчүн мен алым жакка карайм. Алымга караганда алымда косинус x көбөйтүлгөн синус куб x плюс синус x көбөйтүлгөн косинус куб x деп турат. Албетте бул жакта алымда жалпы бөлүүчү косинус x көбөйтүлгөн синус x экендиги көрүнүп турат. Бара-баранда мен косинус x көбөйтүлгөн синус x'ти качан сыртына чыгарып алам? Эми калганын жазганга аракет кылам да. Бул жакта синус квадрат x
плюс косинус квадрат x болып қалады. Ал эми бөлім болса, ошол эле ойдон синус x көбөйтүлгөн, косинус x түрүндө карап алсак болот. Синус x менен синус x жана косинус x менен косинус x жөнөкөйлөтүп алганыбызда, биздин колубузда эмне кылат? Синус квадрат x көбөйтүлгөн, синус квадрат x плюс косинус квадрат x калат. Албетте, біз синус квадрат x плюс косинус квадрат x-и сагызда экинчи слайдтан эстей турган болсок, анда ал эмнеге барабар болчу? Ал 1-ге барабар болчу. Кыскача кылып айтканда. Нерсе, каалагандар суроонун жообун дептериңизде жазылсаңыздар болот. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Мындан кийинки сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын биринчи бөлүгүнүн акыркы суроосу болуп калат. Андан кийин силер менен бир 5 мүнөттүк турму беребиз. Андан кийин кайрадан сабагыбызды экинчи бөлүгүн улантабыз. Ана эмесе кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки суроосу төмөндөгүдөй. Тригонометриялык маанилердин белгисин аныктагыла дейт. Албетте, силер менен экинчи слайдда карап өткөн болчубуз. Булар плюсбу, минусбу деп. Бул жакта бизге берилген 4 тригонометриялык маани бар. Синус 121, косинус 25, тангус 213 жана котангус 150 деп берилген тригонометриялык маанилер. Буларды кайсыныз бардыгын белгисин карап чыгышыбыз керек. Аларды плюс, 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 анан минус деп Ош кыздар лицейи жооп бериптир. Жакшы, азыркы сабагыбызда Жалал абад кыздар лицейида катышып жатат. Аларды да чоң күтүп турайлы. Азырынча бир гана Ош кыздар лицейи жооп беришти. Жакшы, анда эмесе биз бул суроолорду жообун бир сыйра карап чыгайлы. Биринчи, мен бөлүктөр боюнча карап өтө турган болсом, бул биринчи бөлүк, ал бул экинчи бөлүк, бул үчүнчү бөлүк жана бул төртүнчү бөлүк. Биринчи бөлүк 0 менен 90 градустун арасында, экинчи бөлүк 90 менен 180 градустун арасында, үчүнчү бөлүк 180 менен 270 градустун арасында, ал эми төртүнчү бөлүк болсо 270 менен 0 градус болсо 360 градустун арасында деп айтып өтүп кетсек болот. Биздин карай турган болсок, биринчи бөлүгүбүздө кайсылар бар? Биринчи бөлүгүбүздө бир гана косинус 25 бар. Экинчи бөлүгүбүздө синус 121 бар. Ал эми үчүнчү бөлүктү карай турган болсок, андан сырткары котангус 150 да экинчи бөлүктө экен. Ал эми тангус 213 болсо үчүнчү бөлүктө. Биринчи бөлүктө өзүңөр билгендей, бардык тригонометриялык бирдиктер бардыгы бирдей, бардыгы 10 болуп эсептелет. Анда эмесе косинус 25-тин белгиси плюс болот. Ал эми синус 121 болсо, синус 121 экинчи бөлүктө эстей турган болсок, синус ар дайым кандай болот? Анын белгиси плюс болчу. Анда билип өтүп кетели. Андан сырткары котангус 150ды карай турган болсок, котангус 150 эмне болчу? Ал кыскача белгилеп айтканыбызда косинус бөлүнгөн синус болчу. Экинчи бөлүктө косинус минус, ал эми синус плюс болсо, минус бөлүнгөн плюс, албетте бул минуске барабар.
Ал эми тангус 213 карап турган болсок, 3-бөлүктө тангус эмнеге барабар? Синус бөлүнгөн косинус, 3-бөлүктө синуста косинуста минус болот. Минусту минуска бөлсөк, албетте плюс деген жооп келип чыгат. Албетте, бул сурообузга Ош кыздар лицейи туура жооп беришти. Аларды өзү куттуу өтөм. Жана бүгүнкү сабактын 1-бөлүгүндө активдүү катышкандыктары үчүн аларды өзүчө куттуу өтөм. Анда эмесе, силер менен бүгүнкү сабактын 1-бөлүгүн ушул жерде аяктайлы. Андан кийин бир 5 мүнөттүк тыңоодон кийин сабагыбыздын 2-бөлүгүн баштайлы.
Анда эмесе сабагыбыздын экинчи бөлүгүн силер менен кайрадан баштайлы. Сабагыбыздын экинчи бөлүгүндө кайрадан эле биз суроо чыгаруу менен алек болобуз. Экинчи бөлүгүнүн биринчи суроосу туюнтманын жөнөкөйлүктү деп берилген суроо. Жакшы, лицейлерден жооп келе баштады. Каракөл лицейибиз 1 деп жооп берди. Андан сырткары башка сабагыбызда катышып жаткан лицейлерибизде бар. Кээ бир лицейлерибиз жаңы эле сабагыбызга кошулду. Аларга да бир аз убакыт берели. Туюнтманын жөнөкөйлүктү деп берилген суроо. Бул суроонун жообун албетте Трукон программасы аркылуу бизге калтырсаңыздар болот. Анда эмесе сурообузду чыгарайлы. Албетте, жалпы силердин жазганыңыздар көрүнүп жатат. Биринчи, бул суроону чыгарардан мурда жөнөкөйлөтүү боюнча карай турган болсок, алымдарды карай турган болсок, 1 минус синус x көбөйтүлгөн 1 плюс синус x дейт. Бул эки алым тең бири менен көбөйткөнүбүздө кыскача кылып жазганда, бул 1-дин квадраты минус синус x-ин квадраты, синус квадрат x деп жазып алсак болот. Же 1 минус синус квадрат x бөлүнгөн ал эми косинус квадрат x деп жазып алсак болот. Албетте, бул жакта эсибизге туюп калышыбыз керек болгон нерсе, биз косинус квадрат x плюс синус квадрат x-тин бирге барабар экенин билебиз. Анда эмесе, бул жакта синус квадрат x-ти теңдеменин оң жагына алып өтүп алганыбызда, косинус квадрат x барабар минус синус квадрат x деп алып алсак болот экен. Анда эмесе, өзүңөр көргөндөй, кайрадан эле 1 минус синус квадрат x бөлүнгөн косинус квадрат x-ин ордуна 1 минус синус квадрат x жазып алсам болот. 1 минус синус квадрат x. Анда эмесе 1 минус синус квадрат x бөлүнгөн 1 минус синус квадрат x албетте силер айткандай эле бир деген жоопко барабар болот. Анда эмесе лицейлерибиз бул суроонун жообун жазып алсаңыздар болот. Бир аз күтүп турайын, андан кийин кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз. Keyingi suroobuz менен сабагыбызды улантайлы. Keyingi сурообуз төмөндөгүдөй. Эгерде альфа барабар 11 пай бөлүнгөн 10 болсо, анда косинус 5 альфа бөлүнгөн 11 туюнтмасын маанисин тапкыла деп берилген суроо.
Qayerdan eskертели, albatta javoblaringizni Trucom programmasi orqali sizga yozib qoldirsangizlar bo'ladi. Yaxshi, ancha javob qilsangiz, barliq sizlarda javob yozib qoldirishdi. Anlamisi so'rovni chiqarishga harakat qilaylik. Birinchi, albatta alfa barobar 11 pay bo'lingan 10 bo'lsa, biz kosinus 5 alfa bo'lingan 11 ni qarashimiz kerak. Bu joqda alfaning o'rnina men endi yozilsam bo'ladi. Barobar kosinus 5 qo'yilgan alfaning o'rnina 11 pay bo'lingan 10 bo'lingan 11 deb yozib olsam bo'ladi. Anlamisi bu barobar kosinus 5 qo'yilgan 11 pay bo'lingan 10 qo'yilgan 11 deb yozsak bo'ladi. Bu joqda o'zing ko'rganda 11 bilan 11 bir-birini jo'na qo'yiladi. Yana 5 bilan 10 da bir-birini jo'na qo'yilganda bizning qo'limizda kosinus pay bo'lingan 2 degan javob qoladi. Kosinus pay bo'lingan 2 kosinus 90 ga barobar. Kosinus 90 qisqacha qilib qaraganingizda, albatta sizlar javobini yozgandayli 0 ga barobar. Endi so'rovning javobini to'g'ri javob berganingizni to'xtatamiz. Yana so'rovning javobini yozish uchun sizlarga vaqt beramiz. Anlamisi, keyingi so'rovga ko'ngil buraylik. Keyingi so'rovimiz tomondagidek. Tuyultmani jo'na qo'yiladi. Sinus 45 plus alfa minus sinus 45 minus alfa ni jo'na qo'yilishimiz kerak. Albatta bu joqda sizlarga eskartib o'tishimiz kerak bo'lgan narsa, biz bu joqdagi bu tuyultmani jo'na qo'yilish uchun sizlarga janda formulada qo'shib bo'lgan. Bu formulalarda sizlarga yozolsangizlar kerak bo'ladi deb o'ylayman. Albatta matematikada ko'p narsalar jaddoga kerak yo'q, biroq bu formulalar albatta jaddo bilan sizlarga foydali bo'ladi deb o'ylayman. Boshqa mezgillarda boshqa narsalar jaddoy turgan qilib bergan harakat qilamiz, biroq bu formulalar trigonometriya bo'yicha baylanishda bo'lgan formulalarni ko'n jaddoga majburmiz deb aytib o'tib ketsam bo'ladi. Biroq bunday so'rovlar jalb test turlarida emas, biroq universitetning o'zlarining ekzaminida chiqib qolishi mumkin. Bunda sizlarga eskartib o'tib ketaylik. Da, ana keyin sizlarga javoblarni ko'taylik. Xo'sh, qizlar esa javob berdi. Yaxshi, boshqa litselarda javob yozsa, alarda kutib turaylik. Albatta, bu so'rovda biz bu joqda jo'g'orida bizga berilgan sinus kosinus va tangus bo'yicha formulalar bor. Biz bu formulalardan albatta eng jo'g'ri qism birinchi formulani g'ana qo'llanamiz.
Анда эмесе суроону чыгарганга аракет кылайлы. Мен бул суроону чыгарып жатканда албетте синус 45 плюс альфа менен синус 45 минус альфаны эки башка кылып жазып алам. Синус 45 плюс альфаны карай турган болсом, аны жогорудагы биринчи формула менен чыгарганга аракет кыла турган болсом, анда синус 45 көбөйтүлгөн косинус альфа плюс синус альфа көбөйтүлгөн косинус 45 деп жазылсам болот. Албетте, бул жакта өзүңөр көргөндөй синус 45 канча бар? Тамыр 2 бөлүнгөн 2ге барабар. Көбөйтүлгөн косинус альфа плюс синус альфа көбөйтүлгөн косинус 45 да тамыр 2 бөлүнгөн 2 деп алсак болот экен. Бул жакта тамыр 2 бөлүнгөн 2 жалпы бөлүүчү болгондуктан кайчадан сырткарга жазылсам болот. Тамыр 2 бөлүнгөн 2 же болбосо ушул баланы калтырып да коелу. Андан кийинки синус 45 минус альфаны болсо, анда ушул сыяктуу кылып чыгарганга аракет кыла турган болсок, синус 45 минус альфа минус альфа анда караганыбызда синус 45 көбөйтүлгөн косинус альфа минус өзүңөр көргөндөй минус болгону минус деп кайрадан жазабыз. Ал эми синус альфа көбөйтүлгөн косинус 45 деп белгилеп алсак болот экен. Анда эмесе синус 45 тамыр 2 бөлүнгөн 2 косинус альфа минус синус альфа көбөйтүлгөн тамыр 2 бөлүнгөн 2 деп белгилеп алышыбыз мүмкүн. Ал эми синус 45 плюс альфадан минус синус 45 минус альфа деп жазып алганыбызда, анда эмесе биринчиден экинчини кемитип алганыбызда, аны түздөн-түз жаза турган болсок, анда биринчи минус экинчи деп кыскача кылып көрсөтүп алганыбызда, тамыр 2 бөлүнгөн 2 косинус альфа плюс тамыр 2 бөлүнгөн 2 синус альфа. Ал эми минус тамыр 2 бөлүнгөн 2 косинус альфа. Ал эми минус болгондо бул жер плюс болот. Плюс тамыр 2 бөлүнгөн 2 синус альфа деп белгилеп алсак болот экен. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй биринчи тамыр 2 бөлүнгөн 2 косинус альфа менен минус тамыр 2 бөлүнгөн 2 косинус альфа бири-бирин жөнөкөйлөтөт. Ал эми тамыр 2 бөлүнгөн 2 синус альфа плюс тамыр 2 бөлүнгөн 2 синус альфа, албетте бул тамыр 2 синус альфага барабар болот. Биздин жогорудагы туйутма кыскача ушул жол менен жөнөкөйлөнөт деп айтып өтүп кетсек болот. Калгандар болсо бул суроонун жообун дептериңизге жазсаңыздар болот. Албетте бул суроонун жообу бир аз да узун болгондуктан бир аз да көрөк убакыт берели. Андан кийин кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз. Суроонун жообун силер да жаза алган болсоңуздар, анда кийинки слайд менен сабагыбызды улантайлы демекмин. Кийинки слайдыбыз
же болсо кийинки сурообуз төмөндөгүдөй туйтманы жөнөкөй эле эле. Албетте, силерге берилген суроолор деңгээли силер үчүн оңой болушу мүмкүн. Бирок барган сайын жалпы республикалык тестилөөдө караганыбызда тригонометрия менен байланышкан суроолор оңойлоп бараткан акыркы жылдары. Эң акыркы жылы болсо бул сурообуз эң акыркы жылы болсо тригонометрия боюнча эч кандай суроо чыккан жок. Бирок университеттин өздөрүнүн экзаменинде албетте тригонометрия менен байланыштуу болгон суроолор чыгып жатат. Азырынча лицейлерибиз жооп берип баштады. Жакшы, бир аздан күтүп турайлы. Башка лицейлерибиз да жооп жазар. Сурообуздун жообун чыгарганга аракет кылайлы. Биринчи, бул жакта 1 минус синус альфа көбөйтүлгөн 1 плюс синус альфаны карай турган болсок, кыскача булар жөнөкөйлөтүп алганыбызда 1 минус синус квадрат альфа болуп калат. Бөлүнгөн косинус альфа. Ал эми бул жакта биз эскерип өткөрүшүбүз керек болгон нерсе кайрадан синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа барабар 1 экендиги. Анда эмесе мен синус квадрат альфаны тиги жака же болбосо теңдеменин оң жагына алып алганда косинус квадрат альфа барабар 1 минус синус квадрат альфа экенин көрүп алсак болот. Анда эмесе мен 1 минус синус квадрат альфанын ордуна косинус квадрат альфа деп жазып алсам болот экен. Анда эмесе барабар косинус квадрат альфа бөлүнгөн косинус альфа. Өзүңөр көргөндөй, бул жакта косинус квадрат альфаны косинус альфага бөлгөнүбүздө бизде косинус альфа деген гана жооп калат. Албетте бул сиз үчүн, бул сурообуз үчүн туура жооп беришти. Туура жооп берген лицейлерди куттап өтөм. Жана бир аз убакыт берем суроонун жообун жазып алуу үчүн. Андан кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантабыз. Кийинки сурообузга көңүл бурайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй. Эгерде синус альфа барабар 5тен 4 болсо, анда секант тета плюс косекант тета косинус тета бөлүнгөн тангус тета плюс косекант тета туюнтмасынын маанисин тапкыла берилген суроо. Албетте, бул суроонун деңгээли бир аз да оор жана татаал деп айтып өтүп кете алам. Бирок силер бул суроого оңой жооп табасыңар деп ойлойм. Жана жоопторуңуздарды күтүп калам. Албетте биз бул суроону кыскача мындай түшүндүрүп айтканда, биз синус тетаны оңой жол менен бир үч бурчтук тик бурчтуу үч бурчтуктун үстүндө көрсөтүп алышыбыз керек. Андан кийин калгандарында ошол бурчка байланыштуу кылып туюнтманын маанисин оңойраак таап алсак болот. Бир аз да күтүп турайлы. Андан кийин суроону силер менен бирге чыгарайлы.
Анда эмесе биз суроону чыгарайлы. Бул жакта синус альфа өзүңөр көргөндөй, мен муну бир тик бурчтуу үч бурчтуктун үстүндө көрсөткөнгө аракет кыла турган болсом, альфаны бул бөлүштө белгилеп алсак, синус кандай болчу? Альфанын тушу бөлүнгөн гипотенуза болчу. Анда эмесе мен кийинки үч бурчтуктун кийинки жагын x деп белгилеп ала турган болсом, бул жактан Пифагор теоремасы аркылуу x квадрат плюс 4-түн квадраты барабар 5-тин квадраты деп айтып кетсем болот экен. Анда эмесе бул жактан x квадрат плюс 16 барабар 25, 16-ны теңдеменин оң жагын алып өтүп турган болсок, x квадрат барабар 9 чыгат. Ал эми бул жактан x барабар кыскача 3 деп белгилеп өтүп кетишибиз мүмкүн. Бул жакта x 3. Анда эмесе мен секантты кантип тапсам болот? Секант тета кыскача кылып айтканда 1 бөлүнгөн косинус тетага барабар болчу. Анда эмесе 1 бөлүнгөн косинус тета бул жакта өзүңөр көргөндөй эмне? 3 бөлүнгөн 5 экен. 3 бөлүнгөн 5 түрүндө көрсөтүп алыш мүмкүн. Плюс бул жакта да 3 бөлүнгөн 5 деп жазып алсак болот. Бөлүнгөн. Ал эми тангус тета болсо, тангус өзүңөр көргөндөй 4 бөлүнгөн 3, ал эми котангус болсо, плюс котангус эмес, биз косекант карашыбыз керек. Косекант 1 бөлүнгөн синус тета болчу. 1 бөлүнгөн синус тета бизде косекант менен байланышкан болчу. Алда 5 бөлүнгөн 4 деп түздөн-түз бизге берилген. Биринчи синус тетадан жазылсак болот. 5 бөлүнгөн 4, анда бул жака 5 бөлүнгөн 4 деп жазабыз. Андан кийинкилер өзүңөр көргөндөй эле түздөн-түз рационалдык сандарды жөнөкөйлөтүү деген темабыз ичине кирип кетет. Албетте, мында биз жөнөкөйлөткөндө унутуп турган болсок, биринчиси 5тен 3 плюс 3тен 5, ал эми ачык болсо 3тен 4 плюс 4тен 5 түрүндө жазып алышыбыз мүмкүн. Албетте, буларда жазып алганыбызда жогору жагы 25 бөлүнгөн 25 плюс 9, 34 бөлүнгөн 15, ал эми бөлүм жакта болсо 16 плюс 15, 31 бөлүнгөн 12 түрүндө жазып алышыбыз мүмкүн. Жана ушул берилген рационалдык туюнтманы жөнөкөйлөтүп алганыбызда бизден суралган туюнтманын маанисин тапкан болобуз албетте. Анда эмесе каалаган окуучуларыбыз бул суроонун жообун да жазып алсаңыздар болот. Андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантабыз. Суроонун жообун жаза алган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Туюнтманы жөнөкөйлөткө деп кайрадан эле тригонометриялык байланыштар менен байланыштуу болгон суроолор. Косинус альфа бөлүнгөн синус альфа плюс синус альфа минус котангус альфа. Албетте,
Eң жөнөкөй түрдөгү берилген суроолор болсо керек деп ойлойм силер үчүн. Жоопторуңуздарды күтүп калам. Албетте жоопторуңуздар келип баштады. Азырынча жооп жазбаган лицейлерибиз да бар. Аларды күтө турайлы. Анда эмесе суроону чыгарайлы. Өзүңөр көргөндөй эле суроо жөнөкөй жана оңой деп айтып өтүп кетсек деле болот. Бул жакта косинус альфа бөлүнгөн синус альфаны мен түздөн түз котангус альфа деп жазып алсам болот. И плюс бул жакта качан ачып алганда синус альфа минус котангус альфа болуп калат. Өзүңөр көргөндөй котангус альфа менен бул жакта минус котангус альфа бөлүнгөн жөнөкөй өтөт. Түздөн түз жообуз кыска жана өз синус альфа жообу болуп калат. Суроонун жообу өзүңөр көргөндөй кыска. Анда эмесе кийинки суроо менен кайрадан сабагыбызды улантайлы. Кийинки сурообуз төмөндөгүдөй эсептегиле. Албетте бул сурообуз бизге тригонометриялык таблица менен байланышкан суроолор. Бул жакта албетте биз таблицаны жакшы жаттап алган болушубуз керек бул суроону чыгаруу үчүн. Бир аз да убакыт берейин. Бул суроонун жообун силер таап жазганга чейин. Андан кийин суроону силер менен бирге чыгарайлы. Албетте жоопторуңуздарды Труком программасы аркылуу бизге калтырсаңыздар болот. Жоопторуңуздарды күтүп жатабыз. Каракол лицей -6 деп жооп жазды. Жакшы. Анда эмесе сурообузду бирге силер менен бирге чыгарып көрүүгө аракет кылайлы. Биринчи мен алым жак карап турган болсом, тамыр 6 көбөйтүлгөн. Sinus 60 болса, qanday болчу? Tamır 3 bölüngön 2 түрүндө жазылсак болот. Sinus 60. Ал эми косинус 45 болсо, tamır 2 bölüngön 2. Bölüngön. Ал эми косинус квадрат 60. Косинус 60 кыскача 2ден 1дин квадраты минус sinus 45 болсо, tamır 2ден tamır 2'nin kvadratı деп жазылсак болот экен. Жана буларды жөнөкөйлөткөнгө аракет кылганыңызда, өзүңөр көргөндөй, барабар тамыр 6 көбөйтүлгөн, тамыр 3 көбөйтүлгөн, тамыр 2,
тамыр 36-га барабар болот. Тамыр 36 тамырдан сырткарга чыкканда, же болбосо кыскача тамыр 36 деп жазылсак деле болот. Бөлүнгөн 2-ні 2-ге бөлсөк 4. Бөлүнгөн, ал эми 1-дин квадраты бөлүнгөн 2-нин квадраты 4төн 1 минус ал эми тамыр 2-нин квадраты 2 бөлүнгөн ал эми ас жак 4 болуп калат экен. Анда эмесе буларды кайрадан жөнөкөйлөтүп баштаганыбызда барабар 36 тамырдан сырткарга чыкканда 6 болуп чыгат. 6 бөлүнгөн 4 бөлүнгөн минус 1 4төн 1 деп чыгат. Бул жакта 4 менен 4 бири-бирин жөнөкөйлөтөт. Ал эми 6-ны минус 1-ге бөлгөнүздө албетте каракол лицеге айткандай минус 6 деген жооп келип чыгат. Албетте бул суроонун жообу минус 6. Анда эмесе туура жоопту жазуу үчүн лицебизге бир аз да убакыт берели. Андан кийинки сурообуз менен сабагыбызды улантайлы. Суроонун жообун жазылган болсоңуздар, анда кийинки суроо менен сабагыбызды улантайлы. Кийинки суроо төмөндөгүдөй. Бул жакта синус x 0,6 экендиги белгилүү болсо, анда тангус x-тин мааниsin тапкылайлы. Бул жакта албетте x 0 менен 2ден пай деп берилген аралыкта экенин эске алып өтүшүбүз керек. Жакшы, Каракол лицейи сабагынын экинчи бөлүгүндө актив калып жатышат. Аларга өзгөчө рахматымды айтып өтөм. Бир аз да күтө турайлы, балким башка лицейлерде бул сурообуздун жообун чыгарып жаткандар. Анда эмесе сурообузду чыгарганга аракет кылайлы. Биринчи синус x 0,6 экен жана мен муну түздөн түз тик бурчтукту үч бурчтукта белгилеп өткөнгө аракет кыла турган болсом, албетте 0,6-ны мен кандай кылып көрсөтүп алышым мүмкүн? 3/5 түрүндө кыскача көрсөтүп алышым да мүмкүн. Себеби синус x мындай кылып белгилеп ала турган болсок,
0,6 bölünген 10'day turgan bolsak, onda 3 bölüngen 5 turunda көрсөтүп алсак болот. Ошол себептен мен 3 bölüngen 5 түрүндө көрсөтүп алдым. X туш жак бөлүнгөн гипотенуза түрүнө. Анда эмесе бул жерде үч бурчтун кийинки жагын, башка жагын y менен белгилеп алсам, мында кайсы формула менен? Албетте Пифагор теоремасы аркылуу мында 4-кө барабар экен келип чыгат. Анда эмесе тангус x эмнеге барабар болот? Тангус x өзүңөр көргөндөй 4 бөлүнгөн 5 түрүндө көрсөтүп алсак болот экен. Албетте x эмне болуш керек? 0 менен 90 градустун арасында болгондо. Анда эмесе силер суроонун жообун жазылсаңыздар, андан кийинки суроо менен сабагыбызды улантсак болот. Мындан кийинки сурообуз бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу болуп калат. Ошондо силер көңүл буруп койсоңуздар. Бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу төмөндөгүдөй. Эгерде косинус x 4-төн 1 болсо, анда косинус 2x'ти тапкыла дейт. Албетте, силер менен бул суроо боюнча кайрадан эле силерге берилген суроонун бул формуланы, төмөндөгү формуланы колдонсоңуздар болот. Ушул формула аркылуу суроонун жообун тапканга болот. Албетте, тригонометрия менен байланыштуу болгон суроолордо биз тригонометрия көбүнчө жаттоого маани беребиз. Ошондо көңүл бурушсаңыздар. Ош, кыздар лицеyi жана каракол лицейлери бул суроого жоопторун беришти. Анда эмесе биз бул суроонун жообун карап өтсөк болот экен. Анда эмесе биз косинус x'ти кыскача карап өтө турган болсок, бул жактан мында түз бир үч бурчтук менен караганыбызда косинус x 4-төн албетте 4-төн 1 деп турат. Бул жакта мен бул бурчту a деп белгилеп турган болсом, анда a квадрат плюс 1-тин квадраты барабар 4-тин квадраты болот. Анда эмесе a квадрат барабар 15, a болсо тамыр 15ке барабар болот. Ал эми мен бул жактан чыгарышым керек болгон нерсе косинус 2x'ти табышым керек. Косинус 2x'ти албетте бизге берилген формулалар аркылуу косинус альфа плюс бета барабар косинус альфа көбөйтүлгөн косинус бета минус синус альфа көбөйтүлгөн синус бета формуласы аркылуу таап алсак болот. Албетте, бул жакта биздин карашыбыз керек болгон нерсе косинус 2x'ти мен косинус x плюс x деп жазып алып, ошол жактан бул суроонун жообун караганга жооп таап алсам болот. Албетте, бул формула аркылуу. Анда эмесе ушул формула менен сурообуздун жообун таап алсаңыз болот. Бүгүнкү сабагыбызды ушул жерде аяктайлы деп жатам. Тригонометрия менен байланыштуу болгон суроолорубуз кыскача кылып айтканда бул акыркы сурообуз деле жалпы тестүүлөрдө чыгыш ыктымалдуулугу эң аз болгон суроо типтеринен, себеби тригонометрия боюнча кайрадан кайталап өтөм, жалпы тестүүлөрдө барган сайын оңой суроолорго карап кетип баратат. Акыркы жылы болсо, өткөн жылы тригонометрия менен байланыштуу болгон эч кандай суроо чыккан жок жалпы тестүүлөрдө. Бирок университеттин өзүнүн экзаменинде тригонометрия менен байланыштуу болгон суроолор чыгыш ыктымалдуулугу бар. Ошол себептен биз бул теманы силер менен иштеп өттүк. Анда эмесе силер менен сабагыбызды ушул жерде аяктайлы. Бүгүнкү сабагыбыз менен байланыштуу болгон суроолоруңуздар болсо, албетте Турком программасы аркылуу жазсаңыздар, жооп бергенге аракет кылабыз.
Силерге да рахмат. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз ушул жерде аяктады. Кайрадан эмки жума онлайн сабак аркылуу жолугушканча деп калам. Саламатта калыңыздар.